Ошондуктан кезинде сындайм мен. Аскар Акаевич кетти. Аскар Акаевичке эч кандай бир башка артынан бир моокумум канып тепкилебейм. Бакиев кетти, аркасынан моокум кандырбайм. Атамбаев кетти, Отунбаева кетти. Баары менен күрөшүп келишкен. Geçti. Кетти, мен унчукпайм. Эртең бүрсү күнү мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Ошол эле Жапаровдорду, ошол эле Ташиевтерди мүмкүн мен айтып калышым мүмкүн. Ой, мыйзамсыз кордоп атасыңар, мыйзамсыз соттоп атасыңар. Андай болбойт деп калышым мүмкүн. Мына парламенттик шайлоо болуп атканда Каракулжага барсам, Жээнбековдер аябай күчтүү аракеттерди жасап, мени сөзүмдү угузбай, ары музыканы коюп, ары концерт коюшуп, аялдарды аябай тойгозуп коюп, ырылдатып сүйлөтүп кеткенде мен айтпадым беле. Эртең бүрсү күнү мүмкүн болушу мүмкүн, мен Жээнбековду коргоп калам. Ошондо монол жердегилердин эч кимге калбайсыңар деп. Ошондон туп-туура 14 күндөн кийин ушул окуя болду. Ушул окуя болду. Жээнбековду коргогон эч ким жок бүгүн. Кайсы жерде мыйзамсыз каралап аткан болсо мен коргоп атам. Себеп адамдын жүзү жарык болуш керек. Мен ушундай принцип менен жашайм. Өз абийириңдин алдында, жараткандын алдында таза бол, калгандар эмне десе ошо десин. Ушундай. Мен айттым го бүгүн. Колдорунан келеби, керек болсо күндү батыштан чыгарышып алсын. Ошол. Ошондуктан кезинде сындайм мен. Аскар Акаевич кетти. Аскар Акаевичке эч кандай бир башка артынан бир моокумум канып тепкилебейм. Бакиев кетти, аркасынан моокум кандырбайм. Атамбаев кетти, Отунбаева кетти. Баары менен күрөшүп келишкен. Кетти, мен унчукпайм. Эртең бүрсү күнү мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Мүмкүн ушундай мезгил келип калат. Ошол эле Жапаровдорду, ошол эле Ташиевтерди мүмкүн мен айтып калышым мүмкүн. Ой, мыйзамсыз кордоп атасыңар, мыйзамсыз соттоп атасыңар. Андай болбойт деп калышым мүмкүн. Мына парламенттик шайлоо болуп атканда Каракулжага барсам, Жээнбековдер аябай күчтүү аракеттерди жасап, мени сөзүмдү угузбай, ары музыканы коюп, ары концерт коюшуп, аялдарды аябай тойгозуп коюп, ырылдатып сүйлөтүп кеткенде мен айтпадым беле. Эртең бүрсү күнү мүмкүн болушу мүмкүн, мен Жээнбековду коргоп калам. Ошондо монол жердегилердин эч кимге калбайсыңар деп. Ошондон туп-туура 14 күндөн кийин ушул окуя болду.